Карантин бул жайкы каникул эмес, дистанттык окутуу улантылууда. Андыктан кызыбыз үчүн окуу орундугун даярдадык. Негизи билим алуу үчүн стол балдар бир гана сабак өтүүсү үчүн болгону жакшы. Бирок биз тамактануучу столду колдонууну туура көрдүк. Айтмакчы, эгерде сиздин бир нече балдарыңыз бар болсо, чоң стол өтө ыңгайлуу. Жарык болуусу үчүн столду терезеге жакыныраак коюп, пардаларды ачтык. Столдогу алакста турган буюмдарды, оюнчуктар, журналдар, гаджеттерди алып койдук. Ыңгайлуу кылып китептерди, кеңсе буюмдарын жакыныраак койдук. Эгерде үй тапшырманы кечкисин аткарсак, сөзсүз түрдө стол лампасын жандырып коебуз. Бул өтө маанилүү. Анткени жарык жетишсиз болсо, балдардын көрүүсүнө зыян алып келет. Эң негизгиси, кызым үчүн жеке иш чөйрөсү түзүлдү. Ал аксыбай окуу материалдарын так түшүнүүгө түрткү берет. Балдарыңызга кам көрүңүз жана ден соолукта болуңуз.